Урматтуу кыргыз элим, мен баягы бул шайлоо боюнча бүтпөгөн тема болду. Мына депутаттар баягы жатып ичер бездельник алардын кыргыз элине кереги жок десем ишенбейсиңер. Мына 2020-жылы бюджеттен 786 миллион сом кетип атат. Ал эми 5 жылда баягы 4 миллиардка жакын сом кетет экен. Жогорку кеңешти бакканга. Ал баягы элдин чөнтөгүнөн багылат бул. Баягы элдин бюджеттен, налогтон баягы элдин чөнтөгүнөн багылып атат. 4 миллиард сом жогорку кеңешке кетип атат. Эми ошону баягы миллион шайлоочуга мындай карта ачып, банковский карта ачып берсе, почти 4 миң сомго жакын акча алат экен ар бир шайлоочу. Ошол жогорку кеңешке 4 миллиард сом кетирип 5 жылда мамлекетке бир пайдалуу иш болобу деген сөз болуп атат. Биринчи проблема. Экинчи проблема мына шайлоо убагында бардык депутаттар ыймандуу, кичипейил адамдар менен учурашып, баягы эшек ылайдан өткүчү бул сөзчү. Креслого отурду, мен өткөндө айттым, бул баягы депутатка кайрылыш үчүн баягы дежурный телефондон звонок кылат, кааласа алат, кааласа албайт. Сен менен сүйлөшүп да койбойт. Баягы бюрократия башталат. Баягы эшек ылайдан өттү дегенде бул баягы депутаттарды артка чакырган механизм жок деп айткан. Буларды бүттү, 5 жылга чейин депутат болду. Эл менен байланышпайт. Анан экинчи проблема бул нерсе болуп атат. Бул мисалы азыр көмүр маселесин эч ким козгобой атат, эл үшүп атат. Мына 1330-дан чыккан көмүр 5500, 6000ден сатылып атат. Бул баягы Бишкекке келген күндө дагы бензин, солярка менен расход 3000 сомдон ашпаш керек. Муну эч бир депутат козгобойт, эл үшүп атат. Мына свет өчүп атат, свет ГЭСтен 18 тыйындан чыгат, аны билесиңер. Ал эми баягы посредниктер 70 тыйындан сатып атат. Эми ошол нерсени ким козгойт? Элди 18 тыйындан мамлекет өзү алып сатса болбойбу? Мына бюджетке канча түшөт? Аны эч ким козгобойт. Эч бир депутат козгобойт бул проблема жөнүндө. Азыр баары эле кыйрата депутат болгондо мындай кылыш керек экен, мындай кылыш керек экен дейт. Кресло откондон депутаттар баягы кнопка басканда нервип калат экен. Баягы 4-5 кнопканы ноутбукты басып звонок кылып коет экен. Сессияга келбейт экен, иштемек түгүл, баягы кнопка басканда нервип калат. Буларчы аларга ишенбегиле деп ойлойм мен.